биздин президент Садыр Нуркожоевичке спортсмен жигиттердин атынан кайрылабыз. Мелис Аспековка боштондук талап кылгандар боюнча спорт департаменти үн катты. Буга чейин социалдык тармактарда камактагы Мелис Аспековка байланыштуу өзүлөрүн спортчу деп аташкан жарандар өлкө башчысы Садыр Жапаровка кайрылуу жасаган видео тараган. Бул кайрылуу боюнча Дене тарбия жана спорт департаменти үн катып, төмөнкүлөрдү билдирди. Биринчи, чогулган адамдардын спортко эч кандай тиешеси жок. Экинчи, видеодо айтылган Шумкар Прайд аттуу федерация департаментин реестеринде жок. Үчүнчү, буга чейин Мелис Аспеков спортчуларга эч кандай демирчилик кылган эмес. Төртүнчү, азыркы күндө ата мекендик спортчулар эч кандай башаламандыкка, ар кандай митингдерге катышкан дагы эмес, тиешеси дагы жок. Маалымат булак Сереп Кейджей. Тияк бияк жанагы балдарың барбы точно? Поддержкага чыгып эмес турган. Не кылыш керек? Эми ар кандай болуп калат да, билесиң да. Масса канча керек сага? Жок, эми конкретно мен айта албайм да мынча деп, ал деген өзү сенин мүмкүнчүлүгүң да. Канча балдар примерно стартта боло алат? Мелис, мен сыртта чыга турган болсомчу, мен лично өзүм 100 бала менен смело да любой кипиштериңди алып качып берем эркекчага. Бул каякта, Таластабы же биякта Бишкектеби? Таласта дагы, Бишкекте дагы, любой жактан чогултуп алам адамдар. Сеники канча калды? Сеники канча калды? Канча алыш керек чыгарыш үчүн? Меникин чыгарыш үчүн 8 жыл 3 ай калды окшойт. В общем, точно дачы. Айтпайм, эсче ошонун алдыртып өзүң ошак жүрбөйсүң, бирдек кылып чыгарсаң, 1-2 жыл иштеп контуруп берем. Эми өкү жакшы болчубуз. Анан кийин мен аракет кыламын. Аякта бир серьезный браттар бар да, ошолор менен сүйлөшүп, же ушундай азыр эме эки жак катуу тиреш болуп атпайбы? Моментин колдонуш керек да, ушундай там 50-100 деп айтпаш керек. 50 баладай дайым стартта болот, жардам берип койгула, аркы берки деп. Если ошондой адамдар болуп турган болсо, жардам бердим, мен чыгып эркекче айтып аттым, сизге жанынан чыкпай жардам берем. Канча убакыт болсо канча, балдар канча керек болсо канча деп болушунча таап элечи. Нары бери любой понттарыңарды алып качып берем эркекче. Азыр токтосоң, мен эме сүйлөшүп көрөйүнчү, давай. WhatsApp'tan чалчан аны. Мен WhatsApp'tan чалып турбойдум. Все. Ошондо айтсаң, любой понтуңа алып 50 баланы, любой күнү түнү нахуй, Давай. Эркекче. Хорошо, давай, ладно, мен сен боюнча сүйлөшөйүнчү, давай.